Мамлекеттик салык кызматы салык жол жоболорун санариптештирүү компоненттерин жигердүү ишке ашырууда. Мындай кадам оң натыйжасын берди. Акыркы 2 жылдагы салык жыйымдарынын динамикасын талдап көрөлү. 2021 жылдын октябрь айында мамлекеттик бюджетке салыктык түшүүлөрдүн көлөмү 9,9 миллиард сомду түздү. Төлөмдөрдүн кескин өсүшү контролдук кассалык аппараттарды ишке киргизүүнүн натыйжасында ишке ашты. Май айында бул көрсөткүч кассалык аппараттарды колдонуунун эсебинен дээрлик 3 миллиард сомго өсүп, 12,8 миллиард сомду түзгөн. Электрондук эсеп фактура системасы да өз жемишин берүүдө. 2022 жылдын жаз айларында салык кызматы электрондук эсеп фактураларды активдүү киргизип, ошол эле жылы күзгө чейин 13,5 миллиард сом чогулткан. 2022 жылдын октябрынан тарта мамлекеттик салык кызматы электрондук товардык транспорттук кошмо кагаз боюнча иш алып барууда. Анын натыйжасында 2023 жылдын май айында салык чогултуунун көлөмү 16 миллиард сомду түздү. Авирсиз ишкерлер контролдук кассалык аппараттарды электрондук эсеп фактура жана товардык транспорттук коштомо кагазды киргизүүгө каршы болуп, тоскоолдук жаратканына карабастан, салык кызматы бардык процедураларды санариптештирүү боюнча пландарды ишке ашырууга жетишти. Контролдук кассалык аппарат электрондук эсеп фактура жана товардык транспорттук коштомо кагазды ийгиликтүү ишке ашыруунун аркасында ушул жылдын октябрь айына карата 18 миллиард сом салык чогултуу пландалууда. Ал эми 2024 жылдын жазында салык кызматы 20 миллиард сом чогултууну пландоодо.